Кыяматка чейин эле бейиште болуучу адамдарды билесизби? Бардык эле адамзаттын ичинен бейишти биринчи көргөнү жана анда жашаганы адам атабыз. Аллах Таала аны жараткандан кийин бейишке киргизген. Бул тууралуу Куранда мындай аяттар бар. О адам, сен жубайың Хава экөөңөр бейиште жашагыла. Каалааныңардан жегиле. Бирок мына бул даракка жакындабагыла. Өзүңөргө зулум кылуучулардан болуп каласыңар. Бирок адам ата Аллах Таала мөмөсүн жештен тыйган дарактын мөмөсүнөн жеп алгандыктан бейиштен жер бетине түшүрүлгөн. Бул тууралуу Куранда мынтип айтылат. Биз бейиштеги бир даракка жакындабоо тууралуу адам менен убадалашкан элек. Ал унутуп койду. Биз анда сабырдуулукту көрбөдүк. Ошондо биз периштелерге адамга сажда кылгыла дегенде баары сажда кылды. Бир гана Иблис текеберленип, мен андан абзелмин деп баш тартты. Биз айттык: "О адам, чындыгында бул Иблис сага жана аялыңа душман. Экөөңдү азгырып бейиштен чыгарып койбосун. Анда бактысыз болуп каласыңар. Анткени сен бейиште аш-жылаңач калбайсың. Анда суу сабайсың. Күндүн ысыгына да күйбөйсүң." Шайтан Иблис аны азгырып мындай деди: "О адам, мен сага түбөлүктүүлүк дарагын жана түгөнгүс мүлк көргөзөйүнбү?" Анан экөө ал дарактан жеп, натыйжада убаданы бузганы үчүн Алланын каар жазасы себептүү уяттары ачылып калды эле, бейиш жалбырактары менен өздөрүнүн авраттарын тозо башташты. Адам Роббисине күнөөлүү болуп ушинтип азгырылды жана экөө тең Роббисине жалбарып: "Бизди кечир, өзүбүзгө зулум кылып койдук" деп тообо кыла баштады. Кийин Роббиси аны тандап тообосун кабыл алып, өз жолуна баштады. Аллах баарыңар бири-бириңерге душман болгон абалда бейиштен түшкүлө. Эми силерге менден туура жол, дин келет. Ошондо ким менин жолумду ээрчисе, адашпайт жана бактысыз болбойт деп айткан. Ошондой эле бейишти көргөн адамдардын дагы бири пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Имран бин Хусейн радиаллаху анхунун айтымындагы хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Бейишке үңүлсөм, андагылардын көбү жарды жармаштар экен. Тозокко карасам, андагылардын көбү аялдар экен" деп айткан. Көпчүлүк алымдардын пикиринде кыяматка чейин бейишке кирүүчү адамдардын руху бейиште болот. Мындай адамдарга Аллах жолундагы шейиттер кирет. Масрук мынтип айтат: "Мен Абдулла бин Масуд радиаллаху анхудан Алланын жолунда динди өркүндөтөм деп жүрүп өлтүрүлгөн адамды өлүктөр деп ойлобогула. Алар Роббисинин алдында ар кандай неаматтар менен сыйланып, ырыскы тартууланган абалда тирүү" деген аят тууралуу сурасам, биз муну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураганыбызда, алардын шейиттердин рухтары жашыл куштун ичинде болот. Алар үчүн аршта илинген чырактар бар. Алар бейиште каалаган жерине учуп барып, кайра чырактарга кайтып келет. Анан Аллах Таала аларга: "Эмне каалайсыңар?" дегенде, алар: "Бейиште каалаган жерибизге учуп барып тамактанып жатабыз. Башка эмнени кааламак элек" дешет. Аллах Таала суроосун 3 рет кайталайт. Ошондо шейиттер жооп бербестигин түшүнүп: "О Аллах, рухубузду денебизге кайтар. Биз сенин жолуңда 2 рет шейит бололу" дешет. Аллах Таала алардын муктаждыгы жок экенин көрүп, жөн коет деп айтып берген деди. Рухтардын бейишти көрүп туруусу тууралуу Ибн Умардын айтымындагы хадисте да сөз болгон. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: "Силердин бирөөңөр дүйнөдөн өткөндө, ал акыреттеги барчу жайын эртели кеч көрүп турат. Бейиши болсо бейиш, тозоку болсо тозок көрүнөт. Анан ага Аллах сени дене боюң менен кайра тирилткенде барчу түбөлүктүү жайың ушу" деп айтылат. Аллах Таала баарыбызга бейишти көрүүнү насип кылсын.